Кандайсыздар, жаңы Нептун деген сайт боюнча анан ушул монета бекер токен алуу боюнча сиздерге көрсөтүп берейин. Ссылка менен киргенден кийин ссылкасы описанияда болот. Бул жерди басабыз, Google болсо Google'ду басып, Google Pay'ди. Анан ушул жанагыны жүктөп алышыбыз керек. Google'ду бассам азыр жанагы айтат, кирбей атат. Бул жерди басып, деле көчүрүп алсак болот экен. Все равно скачать басабыз. Бул жер открыт деп чыкты. Ошо открытты басып, анан установить деп басабыз. Азыр установить этилет. Анан мынтип открыт деп чыгат. Мынакей көчүрүлүп атат. Эми бул жердеги открытты басабыз. Эми создать кошелек дегенди басабыз. Эми создайтты басабыз. Бул жанагына бул жерге ключ берет экен, ошонун жерде copyright закрытый ключ дегенди басып copyright этип алабыз. Эми далее дегенди басабыз. Буну бир жерге сактап коебуз. Эми азыркы ключту кайра бул жерге алып келип коебуз. Анан бул жерге паролду жазабыз. Паролду жазып алгандан кийин подтвердить импорт дегенди басабыз. Мына достор, кошелек ачылды. Эми достор, сиздер бул жерди басасыздар. Мынакей анан менде сиздер мынакей могу жерде турат го. Ушуну код приложенияны мен сиздерге таштап коем. Ушуну бул жерге жазасыздар. Жазып алгандан кийин анан привязать дегенди басабыз. Мынакей биз привязка кылып алдык. Мынакей бизге 5000 могу Нептун токенин берди. Бул $500 токен экен. Бул токен биржага чыга элек достор. Биржага чыккандан кийин азыркы ценасы $500 болсо, ушул мындан дагы көтөрүлүшү мүмкүн. Эми торговля деген жерге кирип, бул жерге, бул дефиге USDT анан трон киргизип, анан процентин алып турсак болот экен. Күнүгө мисалы 100 трондон баштап мына бул жерде канча болуп турат? Короче 9 миллион болуп турат. Ошончо тронго чейин киргизсек болот экен. Чексиз киргизсек болот экен. Минимальный 100 трон экен. Күнүгө бизге 0,45% түшүп турат экен. Айына 13,5% түшөт экен. Андан кийин USDT киргизсек болот экен. USDT минимальный 10 USDT баштап киргизсек болот экен. Мында дагы күнүгө 0,45%тен түшүп айына 13,5% түшөт экен. Рынок деген жерине киргенде ушундай биткоин, эфириум, BNB, анан кийин USDT, трон монеталары бар экен. Бул жерден мисалы үчүн Нептун монетасы биржага чыккандан кийин буну USDT-га алмаштырып алсак болот экен. Азыр биздики Нептун бул жака өтө элек. Ушу Нептун бул жака өткөндөн кийин анан USDT-га обмен кылып акчасын чыгарып алсак болот экен. Андан тышкары бул жерде кандай кылып акча киргизебиз? Мисалы үчүн получить деген жерди басып, ушул адреске трон же болбосо USDT алып кирсек болот, copyright кылып. Ошондой анан мисалы үчүн бул трондагы USDT дагы киргизсек болот ушул адреске. Анан акча чыгарып атканда бул монета түрүндө чыгарсак болот экен. Эми азыр биржага чыга элек. Трон түрүндө, USDT түрүндө, анан USDT түрүндө чыгарып алсак болот экен акча. Минимальный акча чыгаруу $2 экен. Бирок $2 чыгарсак $1 түшөт экен. $1 комиссияга кармайт экен. Анан бул жерде өзүңүздөр көргөндөй Telegramдын значогу турат. Ушу менен кирсек, Нептундун ушундай каналына кире алат экенбиз. Мынакей, ушу Нептун жөнүндө маалымат берген бул жерде. Ушул жактан көрүп чыксак болот. Мына YouTube'тун басып көрөлү. YouTube'дан менче YouTube каналына кирсек болот экен. YouTube каналына кирип дагы маалымат алсак болот. Мисалы үчүн достор, бул жерге кирип толук маалымат алып чыксак болот экен. Мисалы үчүн кызматташкандар Bitcap, MetaMask, ушул кошелектор менен кызматташыптыр. Биз билген кошелектор ушул экөө экен. Андан кийин 12, почти 13 миллиард токен airdropко жанагылат экен, бөлүнүп берилиптир. Өз общий количествосы 200 миллиард экен. 4 миллиарды баягы публичный жанагы продажага чыгат экен. Азыркы убакта 30 миллиард резервде турат экен. Ошолор жөнүндө маалымат бериптир. Анан бул командадан түшкөн экен бул. Биринчи роенден менимче биринчи роенден 15, экинчи роенден 2, анан үчүнчү роенден 1,80 түшүп турат экен. Бул дегени баягы акча киргизип, баягыга коюп атпайбы, майнингке ошодон түшкөн акча ушундай болуп түшөт экен. Ошо Мына жерде бул түшкөн адамдар экен, өздөрүнүн ушул жерде түшкөн адамдар жөнүндө маалыматтар берилиптир. Бул жерде 2023 03 айдан баштап
түзүлүптүр. Мына жерде 05-inde эмне болгондор боюнча айтылып турат. Мына запуск 2023-08-де башталыптыр. 2023-11-де кандай болот ошолор жөнүндө 2023 кандай болот ошолор жөнүндө бул жерде маалымат берип кетиптир. Ошо бул ошол ЗИК СШнын нормасына ылайык экен. Ошол жөнүндө дагы маалымат бериптир. Ушул жактан маалымат алып чыксаңыздар болот жалпысынан. Ошол анан биздин ошол азыркы кылар ишибиз биринчи очередде бул Нептун монетасын, бекер берип аткан Нептун монетасын алып коюңуздар. Алып баягы ключун сактап койсоңуздар эле, ключун сактап, паролун сактап койсоңуз, коюп өчүрүп салсаңыздар деле болот. Эгерде бул токен биржага чыкты деген жаңылык болсо, мен жанагы чыгарам YouTube'га. Ошо YouTube'дан дагы толук маалымат алсаңыздар болот. YouTube'дан дагы жаңылыктар болсо ошо YouTube'га чыгарып турам. Азыр ошол токенди, бекер берип аткан токенди алып коюңуздар. Барыңыздарга ийгилик.